Бүгін 13 мартта Бишкекте жайгашкан дзюдо академиясында эл аралык дзюдо федерациясынын академиясынын инструктору, дзюдо инструкторунун сертификат аталышында практикалык сессия өттү. 11 мартта башталган иш-чара 16 мартка чейин созулуп, Кыргызстандын дзюдо күрөшү боюнча машыктыруучулары окутулат. Бул иш-чарага негизи биз 5 жылдан бери даярданып келебиз бул иш-чарага. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, бизде аркабызда мына IGF эксперттер деп коебуз. Булар деген дүйнө жүзү боюнча ушундай академияларга келип сабак өтүп, по образованию болуп атат. Ушу биздин тренерлердин мындай айтканда машыгуу системасын, негизи тренировочный системаны жаңы деңгээлге көтөрүп берип, булар келип атайын окутуп атышат. Биздин тренерлер кичинекей балдар болобу, улуу биздин чоң сборниктер болобу, ушундай жакшы туура азыркы заманбап техникалар менен үйрөткөн ушу атайын келди. 8 эксперт келди бизде. Анан бизде судейский директор деп коет, дүйнө жүзү боюнча ошо эң негизги, эң чоң башчысы, директору азыр мына биякта өзү келип өзү үйрөтүп атат. 2024 жылдан тарта IGF академиясында окуган машыктыруучулар өзүнүн насаатчылык ишмердүүлүгүн жүргүзө алышпайт. Жада калса дзюдо боюнча Кыргызстан курамасынын 70 жашка келип калган башкы машыктыруучусу Абдужалил Юнусов өзү да башкалар менен катар туруп окуп жаткан учуру. Эл аралык дзюдо федерациясынын талабына ылайык иш алып баруу үчүн бул иш-чаранын маанилүү экени айтылат. Өз кыймылы менен көрсөтүп бере алган машыктыруучу накта мыкты машыктыруучу. Ал канчалык жаш болсо, ошончолук ийилчээк болот эмеспи? Мындан улам 2024 жылга карата машыктыруучу сөзсүз түрдө биринчи даражадагы сертификатка ээ болушу зарыл. Анткени башкы машыктыруучулар Олимпиада оюндары, дүйнө же Азия чемпионаты болобу, өз спортчусуна секундант болууга укук алышы керек. Эл аралык федерациядан окуп чыккан соң гана бул укукту алууга мүмкүн болуп, сертификаты жоктор мелдешке кое берилбейт. Без сертификата не допускается. Бул иш-чарада бир эле Кыргызстандан эмес, коңшу Казакстан, Өзбекстандан да машыктыруучуларды көрүүгө болот. Алар ушул апта ичинде окуунун биринчи баскычын гана басып өтүшөт. Алдыда андай тепкичтин дагы 4-ү бар. Аны башталгыч мектеп, андан соң техникум, жана андан кийинки университет жана академияга салыштырса болот. Анткени машыктыруучулар көптү көрүп, үйрөнүп жатышат. Дагы да бардык кыймыл-аракеттерди профессионалдык деңгээлде жасоо керектиги белгиленет. Биринчиден мен Кыргызстандын дзюдо федерациясынын президентине ыраазычылык билдиргим келет. Ошондой эле бул чоң иш-чараны уюштурууга тиешеси бар ар бир кызматкерди белгилеп кетер элем. 18 айдан ашык даярданган машыктыруучуларга биз бир жума бою практикалык сынактык сабактарды өтөбүз. Алардын жасап жаткан эмгегине баа берип жатабыз. Бул жерде жаш машыктыруучулар менен бирге курагы бир топко келип калгандары да бар. Алардын өзүн жана дзюдо спортун өнүктүрүүгө болгон каалоосу жогорку деңгээлде экени көрүнүп турат. Бүгүнкү күндө эл аралык дзюдо федерациясы бүткүл дүйнөдөгү дзюдо машыктыруучуларын бирдиктүү стандарт менен даярдоону максат кылат. Окутуунун инструктор, машыктыруучу жана менеджер деген деңгээлдери бар. Окуу жалпысынан 3 этаптан туруп, акыркы этапты өткөн машыктыруучу дүйнө жүзү боюнча машыктыруучулук ишин аткара алат. Бул окуулар 2018 жылдан баштап милдеттүү түрдө киргизилген.